Салам достор, кутмаңыздың менен бүгүнкү сабакта биз сиздер менен совесть окуганды үйрөнөбүз. Бизге болгон ушул эле нерсе керек болот. Синтепок, кайчы, ийне, илмек, 3 түстө жип керек болот. Сабагыбызды баштадык. Биринчи биз амигурум ишкекчесине 6 жөнөкөй мамыча токуп алабыз. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Биринчисин тартабыз. Амигурум ишкекчеси жөнүндө сабакты дагы көрүп билбесеңиз, ошол жактан үйрөнсөңүз болот. Биринчи мамычага салып туруп, бул жерден бириктирүүчү илмек кыла аласыз. Мынакей 6 мамычабыз бар. Эми бул биринчи катар болду. Экинчи катарда ар бирине 2ден токуп чыгабыз. Бизде 12 мамыча болуш керек. Ар бир мамычанын ичине 2ден салып чыгабыз. Кошумча дейбиз, же орусча прибавка. 12 болот. Мен экинчи катарды бүттүм кыздар. Бул жерде калган койрокту кесип салсаңыз болот, же болбосо мындай үчүнчү катарга кошуп, кошо токуп кетсеңиз болот. Азыр эмне кылабыз? Бизде 12 мамыча бар. Эми 18 болуш керек. Бул жерден биз кааласак адашып кетпеш үчүн мындай белгилеп коюп алабыз дагы. Эми бир жөнөкөй мамыча токуйбуз. Бир кошумча. Мен айтып өткөнүмдөй, мына койрокту бекитип кетип жатам. Дагы бир жолу бир жөнөкөй, бир кошумча. Мына ушуну дагы 4 жолу токуйбуз. Азыр мен 2 жолду окуп койдум. Жалпы 6 болуш керек. Ошондо бизде 18 мамыча пайда болду. Мына кыздар, менде 3-үчүнчү катар бүттү. 18 мамыча болду жалпысынан. Эми эң акырына келгенде, мына көрдүңүзбү? Менде азыр 2 мамыча турат. Эми 3-үчүсүн бүтүрүп жаткан жерде, 3-үчүсүнө мына бөлөк түстү алып алабыз. Бул түстү алмаштыруу. Мына ушундай болот. Эми биз бул жашыл жипти кесип салабыз. Чыгып сөгүлүп кетпесин үчүн биз бул экөөнү байлап койсок болот. Бул экөөнү байлап анан кесип коебуз. Дальше эми бир катар, 4-үнчү катарда 18 жөнөкөй мамыча 9 сары түстөгү жип менен улантабыз. Буну тартып алабыз. 1, 2, 3, 17, мына 18 мамыча болду. Жалпысынан бизде 18 мамыча болду. Эми 5-чи катарга келгенибизде биз сиздер менен дагы 6 мамычага көбөйтүп алышыбыз керек болот. Дагы бир аз чоңоюш керек. Ал үчүн эмне кылабыз? 2 жөнөкөй, бир кошумча токуйбуз. 1, 2, 3, 4. Мына ушул комбинацияны дагы 5 жолу кайталайбыз. Ушул айланасын 0 жерге келиш керек. 2 жөнөкөй, бир кошумча. Мен азыр 5-чи катарды бүттүм. 6-чы катарда биз 30 мамыча кылып алышыбыз керек. Ал үчүн эмне кылабыз? 1, 2, 3 жөнөкөй мамыча токуйбуз дагы. 4-чүгө кошумча кылабыз. Мынакей 5 болду бизде жалпысынан. Эми ушул комбинацияны дагы кайталайбыз. 1, 2, 3 жөнөкөй, 4-чүсү кошумча. Азыр мен 2 жолу жасадым, уже токудум. Эми сиз 4 жолу өзүңүз кайталайсыз. 3 жөнөкөй, 1 кошумча. Жалпы бизде 30 болот. 6-чы катарды бүттүм. Менде жалпысынан 30 мамыча бар. 7-чи катарга келгенде 30дан 11ге чейин 5 катар бою 30 мамыча токуйбуз бул жерден. Азыр эч кандай өзгөрүүсү жок. 30 бойдон 11ге чейин 11-чи катарда сиз менен жолугабыз доктур. Мына кыздар, сайзыбызды түк жагын бир аз чоңойтуп алдык дагы. Эми кичирейтип баштайбыз. Кантип кичирейтебиз биз? 3 жөнөкөй, 1 кыскартуу. 1, 2, 3 жөнөкөй. Кыскартуу сабагы менин каналымда башка сабактарда бар, көрсөңүз болот. Мына же болбосо дагы бир ушундай көрсөтүп бердим. Мен ушул жол менен кыскартам көбүнчө. Дагы башка жолдору дагы бар. Издеп аларды да өздөштүрүп алсаңыз болот. Анан кайсынысы сизге туура келсе, колуңузга жакса, ошол түрүн колдонсоңуз болот. Мына азыр мен 2 жолу жасадым, дагы 4 жолу кайталайбыз. Кыскарганда бизде 24 мамыча калат. Мына менде 24 мамыча калды, уже кыскартып бүттүм. Эми 13-чү катардан баштап 17-чи катарга чейин 5 катар бою 24 мамыча, эч кандай өзгөрүүсү жок. 5 катар токуйбуз, анан жолугабыз. 18-чи катарга келдим кыздар. 18-чи катарда эмне кылабыз? Дагы 6 мамычага кыскартабыз. 2 жөнөкөй, 1 кыскартуу. Мына ушул комбинацияны 6 жолу кайталаганыбызда
6 жолу кайталап токуганыбызда бизде 18 мамыча калат. Кыскартууну улантабыз. 2 жөнөкөй, 1 кыскартуу. Кыздар сабизибиз чоңоюп баратат, кичирейип баратат, узарып. Эми 19-катардан баштап 23-кө чейин биз жөн гана 18 мамыча токуйбуз, эч кандай өзгөрүүсү жок. 18 мамыча токуйбуз. Анан жолугабыз 24-катарда. Мен 23-катарды бүттүм. Азыр 24-катарга келгенде дагы кыскартуу кылабыз. Ага чейин биз сентябрьды толтуруп алабыз. Эгерде колуңуз батса, колуңуз менен эле салып толтуруп аласыз. Же болбосо мындай палочка таап аласыз жана ошонун жардамы менен салсаңыз болот. Кайчы менен дагы салышат, эгерде кайчынын учу шиш эмес болсо. Шиш болсо, албетте зыяндуу дагы. Мына ушинтип толтуруп алып, 24-катарга келгенде биз бир жөнөкөй мамыча, бир кыскартуу кылып 6 жолу кайталап 12 мамыча калтырабыз бул жерде. Анан жолугабыз. Мына мен 25-катарга келдим. 25-катарда бизде жалпысынан 12 мамыча калды. 26, 27, 28-ди кошуп 4 катар бою 12 мамыча бойдон токуйбуз. Анан сиз менен жолугабыз 29-катарга келгенде. Мына кыздар, мен 29-катарга келдим. 12 мамыча турат. Эми мен буну кыскартып аламын дагы. 6 жолу кыскартуу. Жөн гана 6 кыскартуу токуймун азыр. Ошондо учу дагы кичирейет дагы. Эң акырында 6 кыскартуудан кийин дагы 3 кыскартуу кылып, сабизибиздин башын учун бүтүрөмүн. Ага чейин мына көрүп турганыңыздай эле, азыр мен мынакей 6 жолу кыскартуу бүтүп калдым. Эми дагы 3 жолу кыскартуу кылсам сабиз бүтөт. Анан учун кесип салып, ичине катып коебуз учун. Просто учун кесип салабыз дагы, узунураак кылып, же болбосо бир жерге түйүп коебуз. Учун дагы бир аз толтуруп алабыз, учу шиш таякчалар менен. Ошондо сиздин каалооңузга жараша чоңураак кылсаңыз дагы болот, узунураак кылсаңыз болот, кичинекей кылсаңыз болот. Азыр биз сиздер менен өз алдыбызча учун бүтүрөбүз. Анан жолугабыз. Мына кыздар, мен көрсөтүп өтөйүн дедим. Эң акырында кааласаңыз мындай жип кылып калтырып койсоңуз дагы болот. Эми бизге бул белгилеп жаткан жип керек эмес, аны алып коебуз дагы. Бул жерге учуна ийнени өткөзүп туруп көрсөтүп өтөйүн. Билген бар чыгар, билбеген бар чыгар. Өткөзүп алып туруп эле сиз акырын ушундай кылып жипти ичкериге киргизесиз, кайра бул жака киргизесиз. Ушундай кылып жипти катып ичкерисине калтырып коебуз. Эми сиз менен коёндун, сабиздин бул жагы калды, чачы, анан бетин тегип чыгабыз мындай кылып. Буну катып коебуз азыр. Мына караңыз кыздар, азыр мен үстү жагынан жипти өткөзүп, биринчи бетин жасап алайлы, анан кийин чачына өтөбүз, зелимге. Жогорудан салабыз дагы, бул жерде санап алабыз. 10-11. 10-11ге көз, ал эми 16-17-катарга оозун тигебиз. Мынтип биз азыр жипти кайра ушул жак менен чыгарып алуу үчүн кыйын эмес, оңой эле. Аралыгы 3 мамыча, 1, 2, 3. Биринчи көз бүттү. Мына ушундай кылып санап алабыз дагы. Акырын тигебиз кийинки катардан. Келишип калды. Ушундай кылып оозун тигебиз дагы. Кайра бул жакка чыгарабыз. Окей. Эми бул жерге байлайбыз. Түймөк кылып байлап, керек эмес жагын кесип алабыз дагы. Бул жипти акырын ичине киргизип катып коебуз. Бул жактан илмекти салып, мындай кылып ичине киргизип коебуз. Керек эмес жагын кесип салсак болот. Же узунураак кылып калтырып, мына ушинтип катып киргизип коебуз. Сиз менен биз бул чач жагын токуйбуз. Эми биз сиз менен жашыл жипти алабыз, кантип киргизебиз. Эң биринчи биз токуганбыз, бул жерде амигурум ишекекчесинин тешигине салабыз дагы. Бир мамыча сыртка чыгарып, жипти илип алабыз. Өтө узун эмес, өтө кыска эмес. Жип калтырабыз бул жагынан. Эми 15 аба илмегин токуп алабыз. 2, 3, 4, 5, 14, 15. Эми күчөктүн түбүнөн санап баштаганда экинчи илмекке карай бир кошумча токуп алабыз. Кошумча дегеним бул бир мамычанын ичине, бир аба илмектин ичине 2 жолу токуган. Эми ушул жерде айырмачылыкты карап туруңуз. Мисалы үчүн мен 4төнү токудум. Бул биринчиси, мисалы үчүн эгерде сиз ушундай кудрявый токусун десеңиз, могул аба илмегинин ичине
экиден тогуп чыгасыз ар бирине. Эгер жөн гана мындай тегиз болсун десеңиз, аба илмегинин ичине катарынан жөн гана жөнөкөй мамыча токуйсуз. Кааласаңыз башынан бир аз кошумча кылып токуп алып туруп, калганын жөн токусаңыз болот. Бул сиздин каалооңузга жараша. Азыр мен бир аз баш жагында 5 мамычаны кошумча токуймун дагы, калганын жөн мамыча кылып токуп, бул жерге келгенде кийинкиге кантип өтөт көрсөтөм. Эми караңыз кыздар, мен Союздун биринчи сабагын бүтүп калдым. Эми экинчиге кандай өтөбүз? Кайра эле эң ортоңку амигуруми кекчесине салып, бул жактан чыгарып алабыз дагы, мынакей. Экөөнөн бир өткөрүп, жөнөкөй мамыча токуп алабыз, мынакей. Эми кайра эле 15 мамыча токуйбуз. Аба илмегине 15 аба илмегин дал ушундай кылып эле азыр көрсөтүп бергенимдей кайрадан аркага токуйбуз. Кайрадан аркага токуп, бул жерге келгенде жаңы элекиндей кайра мамычага салабыз дагы, жанынан чыгарып алып, дагы ушундай кылып 4 жолу токуйбуз. Кааласаңыз 5 жолу токуңуз, кааласаңыз аябай көп кылыңыз. Мына ушундай кылып өзүңүз каалагандай бүтүрөсүз. Анан эң акырында жолго кабылыңыз. Мына кыздар, мен азыр акыркы сабакты бүттүм. Бул жерде дагы байланыштыруучу мамыча аркылуу бүтүрүп алабыз. Эң акырында. Эми учун кестиге керек эмес, бул жагы болду. Эми жипти чыгарып алып, могу биринчи бизде калтырган жип менен бириктирип, байлап, түйүнчөк кылып, жиптин учун сабиздин ичине киргизип катып коебуз. Мына ушинтип биздин эки сабизибиз даяр болду. Барыңыздарга тегиз илмектер деп каалаймын. Токуп бүткөн соң менин атымды белгилеп, хэштег койгонду унутпаңыз. Барыңызга ийгилик. Баса, кимдин токууга кызыгуусу болсо, тааныштарыңыз болсо, менин каналым жөнүндө бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Анан подписаться деген жерди басып коюңуз. Канчалык адам көп болсо, мага ошончолук жагымдуу болот. Көп адамга сабак берүү жана үйрөтүү. Эми рахмат.